Саламатсыздарбы кадырман коллегалар. Биз мурдагы видеодо телефонубузга ChatGPT программасын установка кылганбыз. Бүгүнкү видео аркылуу ChatGPT программасынан алынган кандайдыр бир маалыматты Word программасына кантип копировать этүүнү чагылдырабыз. Ал үчүн ChatGPT программасына кадимки эле бир маалыматты жазабыз. Мисалы мен натуралдык сандарды 5 программасы боюнча сабактын планын түзүп бериңиз деп жаздым. Жана келтирип чыккан төмөндөгүдөй маалыматтар келип чыкты. Бул маалыматтар менен бир сыйра таанышып, өзүңүзгө керектүү болгон жерлердин бардыгын бир сыйра окуп, экранды басып турсаңыздар, копировать деген бөлүк чыгат. Ошол копировайтты басып койсоңуздар, бул уже көчүрүлүп калат. Жана экрандын ортосу менен чыгып кетип, телефондогу Word программасына киресиздер. Жана мындагы плюс белгисин бассаңыздар, жаңы пустой лист ачылат. Ошол жерге кирип экранды басып турсаңыздар, вставить деген бөлүк чыгат. Ал жерди басып койсоңуздар, сиздер копировать эткен маалымат бар жогу толугу менен Word баракчасына көчүрүлгөн маалыматты ар кандай өзүңүзгө ыңгайлуу кылып оңдоп түзөлөрдү жасап бүткөндөн соң сохранить как программасы менен документти сактап аласыз. Документ өзүңүзгө ыңгайлуу болгон сөздөр менен сактасаңыздар болот. Мисалы мен сабактын планы деп жазып койдум. Жазган соң этот устройствого кирип, документ программасына сохранитти басып койсоңуздар, бул уже сохранение болот. Жана поделиться бөлүгүнө басып, документ бөлүгүнө кирип, WhatsApp программасынан өзүңүздөр каалаган контактка жөнөтөсүздөр. Жана бул жөнөтүлгөн маалыматты компьютер аркылуу принтерден чыгарып алуу үчүн компьютердин кадимкидей эле WhatsApp веб программасы аркылуу же болбосо компьютердин Gmail почта программасы аркылуу поделиться менен отправить этип алып чыгарып алсаңыздар болот. Келип чыгып жаткан ар бир видео керектүү маалыматтар менен чагылдырылат. Кийинки видеолорду көрүп туруу үчүн учурдагы видеого подписаться болуңуздар. Жана YouTube каналын күзөтүүнү улантыңыздар.